Алейкум туугандар. Азыркы учурда көбү Dagon прикрытие деген не жана кандай кылат экенин түшүнүш билбейт экен. Көп эле мисалы үчүн сделка ачкандан кийин эле ошол сумма менен эле сделка ачып кете берет экен да. Бул Dagon прикрытие деген эмне бул? Бул мисалы үчүн мен азыр $1000 сделка ачтым, анын минус болуп калса, ошону жабыш үчүн, ошону прикрытие кылыш үчүн, ошону кайра отбивать этиш үчүн мен $2000 ачам да сделка. Азыр мен сиздерге пример кылып көргөзүп берейин, ошону үйрөтөйүн достор. Жана өзүбүздүн стратегиябыз боюнча иштейбиз. Ситуация издейбиз биринчи. Ситуация издейбиз. Издей беребиз, шашпай. Кете беребиз. Ушул жерден биз азыр могу минута убакыт 20 секунд бүткөндөн кийин сделка ачабыз. Мерден уже теханализди кийинчерээк сиздерге түшүндүрүп берем, шашпай. Теханализ боюнча сделка ачам. Биринчи уровень ичип алышыбыз керек. Биринчи бул эмне дей турган болсоңуздар, азыр түшүнбөйсүздөр, шашпай түшүндүрүп берем. Ушул убакыт бүткөндөн кийин мен азыр сделка ачтым уже $1000. Ушул жерден азыр мен $1000 минуска кете турган болсо, мен Dagonго кирем да. Эми негизи биринчи эле сделкаңыздар плюска кирип плюс болуп калса, бул эң жакшы да. Бул эң жакшы. Эгер бул минуска да даяр болуш керек да. Минус болуп кетсем, мен азыркы учурда мен минуска кирип кетсем, могу жерин басасыздар. Көбөйтүш азыр $1000 ачтым да сделкачы, көрдүңөрбү? Азыр мен ошону 2000 көбөйтөм да, ошол жерин бассаңар 2000 көбөйөт. Эгер азайтам десеңер, берин бассаңар 1000 түшөт, көрдүңөрбү? Берин бассаңар 2000 болот. 2000 окком мен. Эгер минус кетип калсам, мен $2000 сделка ылдый ачам депчи. Күтүп турабыз. Уже бул плюс боло турган болуп калды окшойт. Уже мен туура ачкам да, көрдүңөрбү достор? Уже пик келип калган да, 70 линияга тиейин деп линияга келип калган. Ушул жерден мен ылдый ачтым да, ошондочу. Уже бул уверенный плюс. Биринчи эле сделкаң плюс болуп калса, бул эң жакшы. Бирок минуска да даяр болуш керек. Мына азыр мерден мен азыр ылдыйга деп сделка ачам достор. Көрдүңөрбү? Анткени мына линияга тийип калган. RSI линиясына тийип калган. Ушул жерден мен ылдыйга ачтым да. Уже бул деле плюс болоюн деп калды окшойт. Негизи минуска да даяр болуш керек достор. Минуска да мен дагы бир жолу ачып коем. Эгер буну минус кетип кала турган болсо, мен Dagonго даярданып коем. Көрдүңөр достор, ушинтип эле иштей бересиздер, оңой эле. Dagon мисалы үчүн азыр $4000 минус кетип калса, $8000 ачам. $8000 минус кетип калса, $16000 ачам. Ушинтип эле кете бересиңер. Ошол ачкан сделкалардын бирөөсү обязательно плюс болот да. Ал үчүн эмне керек? Сиздерде жетиштүү депозит керек да. Мисалы үчүн 1000 сом, 500 сом менен деле баштасаңар болот. Бирок алар менен Dagon минусуңарды отбивать эте алганга мүмкүнчүлүк аз болот. Анан батыраак көтөрө албайсыңар, арбыбайсыңар, кичинекей сумма менен эле ордуңарда жүрө бересиңер. Депозитиңер жакшы болсо, еще Dagonго да жетишесиңер, еще батыраак да арбыйсыңар да, ордуңардан арбыйсыңар. Башка сделка киребиз азыркы учурда. Бул уже плюс болду, көрдүңөр достор. Мен шотумду 1000 коюп коем кайра. Сделка карайбыз. Эч эринбей. Мен азыр ушул жерден ылдыйга деп ачам. Уже скоро эсеге могу жерден 75 келейин деп калды. Эмнегечи линияга чыккызып, өйдөңкү линияга. Ушул жерден сделка ачтым мен. Эгер бул минус болуп калса, Dagonго кирем деп даярданып коеюн. Ошондой туугандар, Dagon менен иштеш оңой эле болгону, депозитиңер Dagon менен иштегенде жетиштүү болуш керек. Жетиштүү болгондо минуска кетип калбайсыңар. Мисалы үчүн 500 сомго сделка ачтың, 500 сомдо сен шотуңдачы, же 1000 сом. 100 сомго ачтың, кайра 2 жолу сделка ачкандан кийин уже жетпей калып атпайбы Dagonуңчу. Ошон үчүн шотуңда нормалдуу акча болгон жакшы да. Ачып бересиң, коркпой. Мисалы үчүн мен азыр $1000 жөн эле коркпой эле ачтым, көрдүңөрбү?
уже мен счетумда позволяет да мен ачкангачы уже коркпойм да. Уже кийинки сделкалар менен эгер минус болуп кетсем жөн эле прикрытие дагон кыла алам да, отбивать этип алам. Ошон үчүн мен силерге кеңешим $50 $100 өйдө салып баштасаңыздар минус кетип калбайсыздар. Минус кетип калбайсыздар, еще көбүрөөк акча таба аласыздар да, көбүрөөкчү. Көбүрөөк акча тапканга мен эме көбүрөөк болот да, мүмкүнчүлүкчү. Азыр мен мерден ылдыйга ачтым. Эгер минус кетип калса дагонго кирем деп даярданып коем. Коркпойм да менчи дагондон. Мисалы үчүн мен азыркы учурда көбүңүздөр мындай болуп атат да, 100 сомдон же 200 сомдон 300 сомдон сделка ачып атат да, бир сделкасычы минус болуп калды. Мисалы үчүн бул дагондорду сиздер өз алдынча да колдонсоңуздар болот, сигналдарын иштеп атканда да колдонсоңуздар болот да. Мисалы үчүн 200, 300, 400 сом ачып атат да сделкачы, ол кайра минус болуп калса, кайра эле ошол эле акча менен ачып атат да, көрүңөр, минус болуп калса азыр мен минус сом менен ачкан болом да, антип беришиңер керек, андай кылбаш керек. Минус сом менен, мисалы үчүн 100 сом менен, 200 сом менен минус болуп калдыңызбы, кайра 2 эсе көбөйтүшүңүз керек, счетуңузду мыяка кирип турупчу, 2 эсе көбөйтүп туруп, анан сделка ачыш керек кийинкисинде. Кийинкисинде бир 3-4 дагонго чейин ачкандай сиздер счетуңузда акча жетиштүү болуш керек. Ошон үчүн минус болбойсуз да. Ошон үчүн мен сиздерге жетиштүү дагон ачканга сунуш кылам. Дагонго киргенге депозит керек да. Азыр мен будан деле мен коркпойм уже. Экинчи дагонго киргенге деле мен экинчи прикрытие киргенге деле даярмын. Счетумда акча жетиштүү дагонго коркпойм да. Ошондой туугандар. Азыр бул кандай болуп жабылат көрөбүз. Уже плюс болуп жабылды, көрдүңүздөр достор. Ушинтип эле иштей бересиздер, эч кыйынчылыгы жок. Дагон деген ушундай болот. Мисалы үчүн бир жолу минус кетип калдыңыз, ал ошо минус болуп кеткен акчаны 2 эсе көбөйтүп туруп кайра сделка ачасыңар. Көрдүңөр достор. Эгер түшүнбөй жатсаңыздар, кайердин кандай кылыш керек экенин түшүнбөй жатсаңыздар, мага жазыңыздар же чатка жазып койсоңуздар, полный түшүндүрүп үйрөтөм.